саламатсыздарбы? Биздин сабактарыбызды көрүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз жана сиздердин англис тилин оңой үйрөнүүгө жол көрсөтүүгө аракет кылабыз. Бүгүнкү сабакта модалдык этиш болгон can менен таанышабыз. Биринчиден, модалдык этиштер деген эмне? Таанышып алсак. Модалдык этиштер мүмкүнчүлүктү, ниетти, жөндөмдү же зарылчылыкты көрсөтөт. Модалдык этиштер can, shall, should, would, need, ought to, have to, may, might жана must. Алар жардамчы этиштин бир түрү болгондуктан сүйлөмдө негизги этиш менен бирге колдонулат. Мисалы, you can drive a car. You can drive a car. Siz унаа айдай аласыз. You subject сүйлөмдүн ээси, can модалдык этиш, to drive негизги этиш. Сүйлөмдө модалдык этиш колдонулса, to колдонулбайт жана модалдык этиш негизги этиштин алдында колдонулат. You can drive a car. Can бир нерсеге жөндөмдүү болгондо, сунуш кылганда жана мүмкүн болгон учурда колдонулат. Мисалы, I can speak 3 languages. I can speak 3 languages. Мен 3 тилде сүйлөй алам. Сүйлөмдө модалдык этиш can'ди колдонуу менен мен 3 тилде сүйлөй алгандыгым жөнүндө айтып жатам. Бул жөндөмдүүлүк. Демек, can кыла алам, жасай алам деген маанини берет. She can play guitar. She can play guitar. Ал гитара ойнай алат. Бул дагы жөндөмдүүлүк. Present simple'да сүйлөмдө he, she, it болсо, этишке as, es мүчөсү уланат. Ал эми сүйлөмдө модалдык этиштерди колдонсок, he, she, itте эч качан as, es мүчөсү уланбайт. Мисалы, she can play guitar. She can play guitar. Этишке, негизги этишке эч кандай as, es мүчөсү уланган жок. Анткени сүйлөмдө модалдык этиш can'ди колдонуп жатабыз. Smoking can cause cancer. Smoking can cause cancer. Тамеки чегүү рак оорусуна алып келиши мүмкүн. Бул мүмкүндүк. I can help you. I can help you. Мен сизге жардам бере алам. Бул сунуш. Бул модалдык этиш can'дин колдонуу формуласы. Subject plus can plus verb. You can sing. You can sing. Siz ырдай аласыз. You subject can модалдык этиш can, to sing verb. You can sing. Таблицага көңүл бурабыз. Өзүңүздөр байкагандай, бардык ата тобуштор менен эч кандай өзгөрүүсүз модалдык этиш can колдонулат жана ал негизги этиштин алдында колдонулат. I can swim. I can swim. Мен сууда сүзө алам. Модалдык этиш can'ди колдонуу менен мен бул кыймыл-аракетти жасай ала тургандыгым жөнүндө айтып жатам. You can play football. You can play football. Сиз футбол ойнай аласыз. He can play hockey. He can play hockey. Ал хоккей ойнай алат. We can ride a bike. We can ride a bike. Биз велосипед тебе алабыз. You can drive a car. You can drive a car. Сиздер унаа айдай аласыздар. They can ride a horse. They can ride a horse. Алар ат мине алышат. Келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Сүрөттөргө көңүл бурабыз. Алардын эмне кыла алышын жана эмне жасай алышын айтабыз. Алар футбол ойнай алышат. Алар футбол ойнай алышат деп кантип айтабыз? Англис тилинде сүйлөмдүн ээси сүйлөмдүн башында келет. Сүйлөмдүн ээси алар. Алар англис тилинде they. Сүйлөмдүн ээсинен кийин модалдык этиш can колдонулат жана can'дан кийин негизги этиш колдонулат. Демек, they can play football. They can play football. Алар футбол ойнай алышат.
Keyingi сүрөт. Ал комузда ойнай алат. Ал комузда ойнай алат деп кантип айтабыз? Ал. Эгер аял же кыз болсо, демек she колдонулат. She can play комуз. She can play комуз. Ал комузда ойнай алат. Кийинки сүрөт. Ал сууда сүзө алат. Ал сууда сүзө алат деп кантип айтабыз? Азаматсыздар. He can swim. He can swim. Ал сууда сүзө алат. Кийинки сүрөт. Ал ат мине алат. She can ride a horse. She can ride a horse. Ал машина айдай алат. Ал машина айдай алат деп кантип айтабыз? Азаматсыздар. She can drive a car. She can drive a car. Элестетиңиздер, бул менин уулум. Менин уулум велосипед тебе алат деп кантип айтабыз? My son can ride a bike. My son can ride a bike. Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.